Кыргызстан батыш тарабынан Өзбекстан менен чектеш. Бул кооз азыркы заманга ылайык, бак-шакка бай жана сейил бактары көп жашыл шаар. Мамлекеттин расмий аталышы Өзбекстан Республикасы. Аянты 447,4 миң километр чарчы. Калкы 32,9 миллион. Акча бирдиги сум. Мамлекеттик тили өзбек тили. Борбору Ташкент шаары. Өзбекстан Республикасынын мамлекеттик туусу 3 түстө. Ал эми бул мамлекеттик герби. Гербтин борборунда тартылган хум окушу. Ал эркиндиктин символу, күн жарыктын символу. Ошондой эле республиканын жаратылышынын кайталангыс шарттарын билдирет. Өзбекстан ак алтын өлкөсү деп аташат. Себеби ал айыл чарбасынын негизги орунду пахтачылык ээлейт. Пахтадан жогорку сапаттагы кездемелер токулат. Ошондой эле кездемеден эркектер кийүүчү жол бар чепкендер тигилет. Өзбек кыздарын ачык түстөгү салтуу көйнөктөрүн тигип кийишет. Пахта Өзбекстандын байлыгы болуп эсептелинет. Өзбек элинин улуттук өзгөчөлүктөрү каада салттарынан, улуттук кийимдеринен, тамак ашынан, турак жайынан ачык көрүнөт. Өзбекстан дүйнөдөгү уникалдуу мамлекет. Анын кайталангыстыгы миңдеген жылдар бою түзүлгөн маданиятында. Өзбек кыздары ачык түстөгү салттуу көйнөктөрүн жана сала өрүлгөн чачтарынан таанууга болот. Эркектер менен айымдары 4 кырдуу саймаланган кооз топу кийишет. Бул Өзбекстандын кайсыл шаары? Силер Өзбекстанга бардыңар беле? Бул Ташкент, Өзбекстандын борбору. Республиканын борбордук бөлүгүндө Кызыл кум чөлү жайгашкан. Өлкөнүн аймагында көптөгөн чөлдөр бар. Алардын белгилүүсү Кызыл кум. Чөлдөрдө ысык климатка ылайыкташкан сөксөл, төөтикен, шыбак өсөт. Жаныбарлардан ташбака, кескелдирик, жылан, кош аяк чычкандар жашайт. Байыркы шаарлар Бухара, Самарканд, Хива. Бул жерлерге саякатка бардыңар беле? Балдар, биз Өзбекстандын тарыхына кыскача токтолдук. Бул шаарлар Өзбекстанда жайгашкан. Бухара, Самарканд, Хива.